жергесинен келген Келдикул агабыз даядан туратын экенсиз. Чорубеков Токтосун агабыздан кийин сизге сөз беребиз. Урматтуу мекендештер, жөн сунуп жатып, көрүп жатып, зеригип кеткен болсоңуздар анча-мынча комментарий жазып, өз пикириңиздерди билдирип отурсаңыздар болот. До конца туугандар, аман болгула фейктер. Силер дагы өз баягы маяныңарды, акчаңарды актап алганга аракет кылып атасыздар, туура түшүнөбүз. Келгендигим себеби Адахан Мадумаровдон колумду тарт, Мирлан Ураимовду боштондук деп айткым келбейт. Себеби буларды эч ким камай албайт, эч ким кол сала албайт. Анткени бул эки жигитибиз судай таза, сүттөй ак, эл журтка Кыргыз Республикасына таза иштеген, керек болсо кек башын кыюуга даяр болгон жигиттер. Эми мен бул жерге дагы келип ушул жерден президентибиз Садыр Нуркожоев Жапаровго ушул жардам берүү иретинде гана келдим. Мына жасалма дипломдорду таба албай атышат. Адахан Кимсанбаевди мына 2009-жылкы протокол боюнча жоопко тарта алышпай атат. Мына 2009-жылы ушул Баткен жергесинде ушул протокол түзүлгөндө мен Баткен областынын аскер прокурору болгом, военный прокурор болгом. Ошол протокол түзүлгөн убакта биз ошол жерде катышканбыз. Эми бул протокол боюнча айтардан мурда бул протоколду айтып чечпейлеп тазалыгын айткан мына Текебаев азыр Германияга посол болуп кетти. Анан Союз убагынан бери командир полка болгон. Мына Союз убагында сержант лейтенант болуш кийинде ошол убакта полковник болгон, командир полка болгон, командир дивизия болгон, генерал болгон Исмаил Исаков дагы мына 2009-жылкы протоколду аябай чечмелеп жакшы айтып кетти. Эми мен бул протоколду андай кылып чечмелеп айтып отурбайлы, мен протоколду мындайча айтам. Мына Союз таркап Кыргыз Республикасы эгемендүүлүк алгандан баштап ошол эгемендүүлүктөн 2009-жылга чейин ошол 275 метр жерде тажик аскерлери турган, таможнясы турган, СМБсы турган, пограничниктер турган. Ана мына кече жакында мына Баткенден бир 20-30 адам чыгып Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго жала жаап кандайдыр бир провокация сөздөрдү айтып атышат да. Алардын айтканы түк ордун баягы мыйзамдуу орду жок. Бул претензияны Адахан Мадумаровго мына лейлектер айтат. Себеби ошол жерден ал жака да өткөн, бул жака да өткөндөр ошол. Ошол убакта текшерилип турган, ошол жолдон мен 1000 жол өткөнмүн. Ошол Адахан Кимсанбаевич Мадумаров ошол 2009-жылы түзгөн протокол боюнча эч кандай өлүм житим алып келдиртпей, эки мамлекетти чабыштырбай, ошол Тажик Республикасынын аскер кызматчыларын, СМБларын, пограничниктерин, таможниктерин ошол бир барак кагаз менен бардыгын Кыргыз Республикасынын аймагынан чыгарып, кыргыздарга мындай эгемендүүлүктү, тынчтыкты алып келген биздин чыган агабыз болот. Ал эми мына Ураев боюнча мен эң акырында сүйлөйм. Эми Оразай Нарматова боюнча айтып кете турган болсом, мына фальсификация диплом деп атат. Мен өмүр бою текшерүү иштери менен жүргөм. Фальсификация диплом деген баягы год поступлениеда приказ деген болот. Зачислен на первый курс деп. Ошол приказы турган болсо, биринчи курстан экинчи курска өтүп атканда контракттын акчасы төлөнүп аткан болсо, анда бул жерде кандай мыйзам бузуучулук болот, кандай фальсификация болот? Мурда баягы делосунан арызы жок келет. Арызды алып коюш 2 секундта. Эми мен ушул президентибиз Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Кытышевичке, мына генеральный прокурорго кайрылып кетет элем. Мына жалган, жасалма диплом издеңиздер келген болсо, азырда мага кабар келди. Диплом боюнча мен мына азыр күндө бийлик төбөлдөрү боюнча айтып койгум келет. Мына Ош областынын аскер прокурору, мына Ош областынын военный прокурору болгонуна 2 ай болду. Ушул жигит убагында аскердик кызматтан баш тартып, мен негодимин, жараксызмын, майыпмын деп бул өзгөндүк жигит болот, Кара Судан жасалма военный билет алган. Бүгүнкү күндө полковник болуп атат. Мына 2 ай болду Ош областынын аскер прокурору болуп атат.
урматтуу ген прокурор, урматтуу президент, ушул Ош областынын военный прокурорун текшерип койбойсуңарбы? Каяктагы Оразай Нурматованы текшербей? Эми Уголовный кодексте дезертирство деген статья бар. Самовольное оставление часть деген статья бар. Эгерде самовольное оставление часть болуп туруп, аскердик бөлүктөн убактылуу үйүнө кеткен болсо, 3 жылдан 5 жылга чейин соттолот. Ал эми жок, мен аскердик кызматтан биротоло баш тартамын. Мен барбаймын. Мен качтым, кеттим деп кеткен болсо, 4 жылдан 7 жылга чейин соттолот. Мына мен как военный прокурор айтып коеюн. Эгерде мен аскердик кызмат кылбайм, Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгын коргобойм, мен баш тартам. Мага Кыргыз Республикасынын кереги жок. Мен майыппын деп военный билет алганыдан бүгүн Ош областынын военный прокурору болдум. Анан каяктагы акыйкаттуу, каяктагы граница? Мына кече генеральный прокурор айтып атат. Мына Лейлекте 36 адам өлүп калды бейгүнөө. Тажик Республикасынын бийлик төбөлдөрү биздин аскер кызматчыларга кылмыш иш козгоп коюптур. Типа биз кеч калдык, автобус кетип калды дегендей кылып коюп атат. Мына Лейлектин командир отряд менен кылмыш ишин козголуш керек. Эмне үчүн ошо погран застава туруктагы бейпил жаткан элдерди коргобой аттырып коюп атат? Анда аскердик кызматчылардын эмне кереги бар? Бул жерде дагы Адахан Кимсанбаевичке биз ушул 36 адамды өлтүрдү, ошону айыбынан деп айтып атабыз. Эгерде ага Адахан Кимсанбаевич Мадубаровго айып коердон мурда 1,5 миңдей солдат турат ошол Лейлек районунда. Ошолордун бардыгын жоопкерчиликке тартыш керек. Ошо адамдарды өлүмгө салып бергендиги эле, чилдей аттыргандыгы үчүн. Мына мен Кыргыз Республикасынын аскер прокуроруна кайрылып коет элем. Мына генеральный прокуратуранын начальник Адил Кадыровна айтып коет элем. Возможно, генеральный прокурор при назначении на должность военного прокурора Ошской области билбей калышы мүмкүн. Кыргыз Республикасынын аскер прокурору билет. Мына азыркы Ош областынын аскер прокурорунун военный билети жасалбай экендиги. Мына кече жакында чорный ящикти ачабыз деп атышат. Мына Кадыржан Батыровдун соратниги, мына өзгөнүн Мухаммаджан Абакжан деген соттолду. Мына Камчыбек Кыдыршаевич Тачик өзү айтты. Ушул Кадыржан Батыров, Мухаммаджан Абакжановдор сепаратисттер. Мына азыр Ош областынын аскер прокурору ушул Мухаммаджан Абакжановдун бир тууган жээни болот. Эгерде сепаратисттердин деп табылган адамдардын бир тууган жээндери Ош областынын военный прокурору болсо, каяктагы режим каяктагы секретность? Ошол военный прокурордун бир тууган агасынын баласы азыр Бишкекте республикада СМД иштеп атса, каяктагы секретность, каяктагы режим неме? Адахан Кимсанбаевич Мадубаров ушулардан да өтүп кеттиби? Эми мына Мирлан Ураев боюнча айтып кете турган болсам, ушул мен айта турган сөздөрдү ушул жымсалдап, юридический дикция менен эч кимдин абирине акарат келтирбей, эч кимди сөкпөй айтып элге убагында жеткирип тургандыгы үчүн анын аккаунтуна кирип ушу кандайдыр бир сөздөрдү жазып ошон менен жоопкерчиликке тартылып отурат. Эми жоопкерчиликке тартылыш үчүн мына мен как юрист, как бывший прокурор, как бывший судья катарында айтып коеюн. Адамдын жүрөгүндөгү бар нерсе тилдин учуна чыгат. Эгерде Ураев Мирландын аккаунтуна жазылган болсо, ушуга чейин ушул жигит Кыргызстандын бардык аймактарында ушул интервью берип жүрдү. Бир дагы бийлик кетсин, бийлик андай мындай деп айткан жок. 36 жигитибиз бейгүнөө өлүп калды деп атат, компромат кетип калды деп атат. Оразай Нурматованын диплому жасалмай эмес, бул жер негизсиздер. Эми камалыш боюнча мына Мирлан Ураев Асылай Оразай Нурматова боюнча камалып калды деп мен эсептейм. Бул мына БШКнын төрайымы камалыш керек. Диплом фальсификация деп сот тарабынан табылгандан кийин, диплом жокко чыгарылгандан кийин, анан БШК тарабынан ошол мандат алыныш керек эле. Бунун диплому фальсификация деп, мынабы фейк деп коебузбу, до конца деп коебуз. Ушулар айткандан кийин ушулардын сөздөрүн, ушак сөздөрүн мыйзамдуу негизи деп таап, ошо Оразай Нурматованын дипломун мыйзамсыз негиз деп мынау мандатын атазбайт этип алып койду. Ошондуктан ошол соттун чечимиге чейин мыйзамсыз негизсиз аракеттерди кылган мына БШКнын төрайымы жоопко тартылыш керек эле. Урматтуу ген прокурор, урматтуу мына ГКИМдин төрагалары. Анан фальсификация диплом издеп турган болсоңор, пока бир эле адамды айтып атам. Дагы бул прокурорлор бар. Фальсификация диплом менен, военный билет негодин деп жасап аткан. Эгерде
Мына военный прокурорлар, ген прокурорлар, егерде мына ушул военный билетти фальсификация экенин текшере албай турган болсоң, мына менин фамилиям Жорабеков Токтосун. Мени чакыргыла. Мен мына Кара суу военкоматына мага убакыт койгула. 5 мүнөттүн ичинде ошонун военный билетин мен мыйзамсыз, негизсиз, незаконно экенин мен таап чыкпасам, анда мени жоопкерчиликке тартууга мен макулмун. Рахмат ага. Юрист агаларыбыздан да арасында ушундай акыйкатты, адилеттүүлүктү жактаган адамдарыбыз бар. Рахмат, Алла разы болсун. Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну